Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Елер алқчыны спорт жаңылықтар менен таныштырып, Гүлнара Қасманбетова. Тынчтык үчүн Нобель сыйлыгы балдар укуктарын жактаган пакистандык кыз Малала Юсуфзайга жана индиялык активист Кайлаш Сатьяртиге берилди. Коалиция күчтөрү аба чабуулдарын улантты. Сириянын өкүлү Түркияга кайрылып, ыктыярдуу күчтөрдүн Кобаниге баруусуна жол берүүгө үндөдү. Лондондагы атактуу Ковент Гарденде элдин бүйүрүн кызыткан жаңы имарат пайда болду. Пакистандык окуучу кыз Малала Юсуфзай кыздардын билим алуу укугун жактап күрөшкөнү үчүн Нобель сыйлыгын алды. Малаланын ысмы 2 жыл мурун аны талиптер мектепке барган үчүн башка атып кеткенден бери дүйнөгө белгилүү болуп калды. Быйылкы Нобель сыйлыгын ал балдар укуктарын жактаган индиялык активист Кайлаш Сатьярти менен тең бөлүшүүдө. Акыркы жарым саатта Малала Нобель комитетине ыраазычылыгын билдирип, сыйлыкты утуп алганына сыймыктанганын айтты. One child, one teacher Bir bala, bir muğalim, bir kitep, bir kalem dünyanı özgürte alat. can change the world. Малала Юсуфзайдын Бириккен Улуттар уюмунда сүйлөгөн сөзү дүйнө элдерин козгоп, аны өлтүрүп кое жаздаган Талибанга каршы эрдиги болгон эле. Бүгүн дүйнөдөгү эң кадыр-барктуу сыйлык анын колуна тийди. Despite her youth, Malala Yousafzai bir нече жылдан бери кыздардын билим алууга болгон укугу үчүн күрөшүп келет. to education. 2 жыл мурун талиптер мектептен келаткан Малаланы башка атып кеткен. Ал Британиянын Бирмингем шаарында дарыланды. Сакайгандан кийин Малала анын өмүрүнө коркунуч келтирген өнөктүктү эмне себептен баштаганын айтып берген. Do not wanted my future to be just sitting in a room Мен келечекте bir бөлмөдөн чыкпай, бала төрөп, тамак бышырып эле отургум келбейт. and giving birth to children. Анын Нобель алганына Исламабад сүйүндү. Малала дүйнөдө кыздардын билим алуусун жактаган кыймылдын жүзү. Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф аны өлкөнүн сыймыгы деп атады. Бирок Пакистандын бир катар аймактарында кыздарды дале окутушпайт. Буга Нобель сыйлыгы кандай таасир этер экен? Малалага сыйлык балдар укуктарын жактаган индиялык активист Кайлаш Сатьярти менен чогуу берилгени символдуу мааниге ээ. Индия менен Пакистан, индустар менен мусулмандар билим берүү үчүн чогуу күрөшүүсү керек дейт Нобель комитети. Сириянын чегарасындагы Кобани шаарында бери дегенде 2 чоң жардыруу болду. Шаарда Ислам мамлекети тобу менен күрд согушкерлери ортосунда кармашууланууда. АКШ баш болгон коалиция Ислам мамлекети тобун токтотуу аракетинде алардын штабын бомбалады. Бирок Түркия аскерлерин жөнөтүүдөн баш тартып, чегаранын Сирия тарабында буфердик зона түзүүнү сунуш кылды. Түркия жана күрттөр көп жылдар бою араздашып, жакында эле тынчтык орногон. Өлкөнүн түштүк чыгышындагы күртчикчилдер ПКК партиясын түзүп, эгемендүүлүк үчүн күрөш жүргүзгөн. Түркия азыр Кобани шаарында Ислам мамлекети тобуна каршы салгылашып жаткан күрт күчтөрүн дагы террористтер деп эсептейт. Түркия шаар тургундарын коргоп калды. Кобани шаарында азыр 2 террорист топтун ортосунда согуш жүрүүдө. Андан тышкары Сириянын президенти Асад дагы бар. Түркия аны жек көрөт. Түркия Сириянын бийлигин кулаткысы келип, АКШ баш болгон коалиция бул долбоорду өз максатына кошкондо гана өлкө аскердик операцияларга катыша тургандыгын айтып келген. Вашингтон үчүн болсо, Ислам мамлекети негизги маселе. Күрттөр Түркия, Иран, Ирак жана Сирия өлкөлөрүндө жайгашкан. Стратегиялык шаар бүт аймакты көзөмөлгө алууга мүмкүндүк берет. Ошол себептен Ислам мамлекети тобу шаарды басып алууну көздөйт. Ал эми НАТО согушкерлер шаарды басып алса, түштүк тарабындагы ири аскердик базаны дагы ээлейт деп кооптонууда. Соңку окуялардан кийин жихадчыларды аба соккулар аркылуу токтотууга болбой турганы анык болду. Экстремисттик топ бул чөлкөмдөгү чоң күчкө айланып келатат. Аны токтотуу максатында жергиликтүү аскерлерди машыктырууга бир нече ай, балким жылдар талап кылынышы ыктымал. Сиз көрүп жаткан BBC.
Алдыңкы саптагы башка жаңылыктарга кайрылабыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өкүлү Крис Дай BBC менен маегинде саламаттык боюнча адистер Эбола вирусу ушунчалык жайылат деп болжогон эмес, эл аралык жардам улантылышы керек деп айтты. Илдет кеңири таркаган Гвинея, Сьерра-Леон жана Либерияда ооруканалар илдетке калгандардын 25% үчүн гана орун таба алат. Түндүк жана түштүк Корея ортосунда пропагандалык чакырыктар камтылган баллон шарлары кое берилгенден улам ок атышуу чыгып кетти. Баллондорду түштүк Кореядан демократиячыл активист кое берген. Түндүк аларды атып түшүргөн. Аларга жооп кылып түштүктө ок чыгарган. Эч ким жапа чеккен жок. Ал ортодо Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын эмне болду деген күдүктөнүү күч алды. Ал коммунисттик партиянын мааракесин белгилеген өтө маанилүү салтанатка катышпай калды. Ким Чен Ын мындан 1 ай мурун теледе көрүнүп, аксап жүргөнү байкалган. Фильмдерде Оскарга көрсөтүү учуру келип, биринчи жолу Мальта, Мавритания жана Панама мыкты чет элдик фильм категориясында катышат. Мыкты чет элдик тасма номинациясына 83 кино тапшырылган. Арасында Кыргызстанда тартылган Курманжан Датка фильми да болушу ыктымал. Январда бул тизмеден 9 тасма тандалышы керек. Лондондагы атактуу Ковент Гарденге келгендер мурда көрбөгөн нерсени көрүп таң калууда. Бул жердеги имараттардын көбү 400 жыл мурун курулган. Аларга салыштырмалуу жакында эле пайда болгон жаңы имаратка тез арада түркүк салыш керек болгондой, бирок көзгө көрүнгөндөн баарын эле ишениш керекпи? Лондон шаарынын Ковент Гарден районунда өтө кызык көрүнүш байкалат. Тургундар, туристтер токтоп, кайрадан карап, көбү фотоаппараттарын чыгарып кызыгып тартып алышууда. Себеби имарат экиге бөлүнүп, бир бөлүгү абада калкып тургансыйт. Бул чыгарманы Алекс Чинек ойлоп чыккан. Инсталляцияны көрүп, ал кантип жасалганы тууралуу ойлонуш керек. Балким сырды баары эле таба албайт. Алекс Ковент Гардендеги коноктор жана башка өнөрпоздордон эргүү алган. Бул жерге ар кандай адамдар келет. Демек менин чыгармам анын баарын кызыктырып, бир четинен кооз архитектура, экинчи жагынан иллюзия жана кызыктуу көрүнүш деп кабылданат. Айрымдар жылмайып карап кетсе, башкалар кызыгып көпкө тиктеп калышат. Бир карап көргөнүмө ишенген жокмун. Мен бул Ковент Гарден имаратынын бир бөлүгү деп ойлогом. Абдан мыкты чыгарма экен. Алекстин дизайнын 3 айда 50 адис ишке ашырган. Эми бул чыгарма Ковент Гарденде дагы бир нече жума бою коноктордун көңүлүн ачат. Спортко келдик. 2016 жылкы Европалык чемпионатка тандоо оюнунда Англия 5-0 менен Сан-Марино командасын жеңди. Словакия 2-1 менен Испанияны утту. УЕФА чемпионатка катышчу командалар санын 24кө чейин көбөйткөнгө байланыштуу тандоо беттештери да көп болууда. Бүгүн болчу оюндарда айта кетели, Уэльс командасы Босния-Герцеговина менен ойнойт. Гарет Бейлс 5 жолу гол тепкенде Асмир Бегович тосуп алган эле, бул жолу кантер экен. Дүйнөлүк чемпионатта 3-чү орун алган Нидерланд Казакстан командасы менен ойнойт. Италия буга чейинки 2 оюнда Азербайжанды уткан, бүгүн алар кайрада беттешет. Россияда бүгүн биринчи жолу Формула 1ден гран-призи өтүдө. Ника Росберг командалашы Льюис Хэмилтонду машыгуу жарышында 2-чи орунга түшүрдү. Жаңы жарыш жолу Сочидеги Олимп паркында курулган. Ал эми Япониядагы жарышта авария болгон Жюль Бьянки дали оор абалда жатканы жалпы маанайга таасир этүүдө. Бүгүн Британияда полиция кеңсесине күтүлбөгөн конок келип элди таң калтырды. Англиянын түндүгүндө бир ат коопсуздук күзөтчүлөрү турса дагы Чешая полиция кеңсесинин кабылдамасына кирип келген. Көрсө, ал жакын арадагы фермердин таласынан адашып чыгып кеткен экен. Полициядан да коркпогон кыйын ат окшойт. Анын сүрөтүн сайтыбыздан да көрүңүз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан радиобузду да уга аласыздар. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова. Дем алыш күндөрүңүздөр көңүлдүү өтсүн.